академия аты айтып тургандай эле белгилүү академик, экономика илимдеринин академики Пирмат Купуевдин атына ысымын алып жүрөт. Сиздер билесиздер, Пирмат Купуевич Ош шаарындагы мамлекеттик университетте иштеген, Ош мамлекеттик университетинде иштеген бул окутуучу болгон, өтө илимге, билимге изденген киши болгон учурунда. Анын учурдагы уул кыздары атасынын ысымын берип, ошол академиянын түшкөн негиздөөчүлөрүнүн бири ушул профессордун, академиктин балдары болуп эсептелет. Академия 2010-жылдан бери негизделген. Алгач бир нече жыл бул академияда башталыш класстары болгон. 1-класстан 4-класска чейин гана билим берип келген. Андан соң акыркы 6-7 жылдан бери жогорку класстарга билим берип келе жатат. Мектеп кеңейтилген. Мектептин имараты 3 кабаттуу, 700 орунга ылайыкташкан. Окуучулар бул жерде азыр учурда 1-класстан 11-класска чейин окуучулар билим алышат. Эми бул мектеп чындыгында жалпы билим берүүчү мектеп, бирок лицензиясы академия деп берилген. Негизинен балдарга илимий тереңдетилген сабактар берилгендиктен математика предмети, физика предмети, химия предмети жана ушул гуманитардык сабактардагы көбүн эсе тереңдетилип берилгендиктен академия болуп түзүлгөн. Учурда академияда өзгөчө шарттарды түзгөнгө, бул жерде татыктуу педагогикалык жамаатты чогултканга, шаардагы белгилүү көп жылдан бери үзүрлүү эмгектенген, өзгөчө бир билим берүү багытына жыйынтык чыгарган мугалимдерди чогултканбыз. Учурда 50дөн ашуун мугалим бизде эмгектенет 1-класстан 11-класска чейин. Мындан сырткары бизде англис тили тереңдетилип окутулгандыктан тилди алып жүрүүчү чет жактардан дагы чакырылган мугалимдерибиз бар. Россия Федерациясынан бар, Англиядан келген дагы бир нече келишим менен иштеген мугалимдер эмгектенет. Биздин учурда азыр IT технология, интернет булактары өтө өрчүгөн мезгил. Көпчүлүк балдар азыр ушул интернет булактарынан алган маалымат менен гана чектелип калышат. Анан бир математика болсо только математика багытында, же бир информатика болсо мен IT багытында деп чектөө койгон дагы балдар бар да. Менин көз карашымда биздин мамлекеттик окутуунун стандарттарында, билим берүүнүн стандарттарында ар багыттан өнүккөн балдар болмго керек деп эсептейм. Биз академиянын негизги максатынын бири балдарды ар тараптуу өстүрүү. Билим берүү мыйзамында кандай көрсөтүлгөн болсо, окутуунун стандарттары бизде бардык сабактар окутулат. Бардык сабактар базовый окуу планынын негизинде берилет. Жеке менчикте болгонуна байланыштуу мектеп англис тили, математика, орус тили, мамлекеттик кыргыз тили тереңдетилип окутулат. Быйылкы жылда бизге өзгөчө ийгилик болду. Бүтүрүүчү кызыбыз алтын сертификат жетишти, 235 упай окуй алды. Мен айтпайм башка мектептерде мындай ийгиликтер жок деп. Биринчиден, бул жалпы республикалык тестирөлөө балага удача, ийгилик, баланын бешенеси, албетте көп жылдык үзүрлүү эмгеги да. Бул жерде көптөгөн эмгектер жатат. Бала бир жыл окуп коюп эле ОРТдан жалпы республикалык тесттен жыйынтыкка жетише албайт эч качан. Биз ошон үчүн ушундай академияда система киргизгенбиз. Окуу планынан сырткары ОРТга жалпы республикалык тестирөөлөөгө 9-класстан баштап киргизебиз. Атайын сабак киргизебиз. Практикалык сабакты киргизебиз, теориялык окутуу усулдарын киргизебиз. Атайын Ош мамлекеттик университетинен чакырылган мугалим келип балдарга окутат. Бул окуу планынан сырткары биз беребиз. 9-классты, 10-классты, 11-классты 3 жыл балдарды ОРТга даярдайбыз биз. ЖРТга даярдайбыз. Акыркы 11-класста мектептин эсебинен өзүбүз каржылап, биз көзүбүз жетип, чыныгы ийгиликке жетем, окуйм деген бүтүрүүчүлөрдү өзүбүз тандап алып, мектептин каржылоосунда кошумча шаардагы мыкты деген окуу борборлоруна жиберип даярдайбыз. Быйыл ушундай каржылоонун негизинде ушу ийгиликке жеттик да.
Бул 1 жылдык эмгек деп эсептебейм. Мындай алтын сертификатка жетишүү, республикалык олимпиадаларда жетишүү бул 1-класстагы баштаган мугалимдин дагы эмгеги бар. Ушул негизинен караганда ар бир предмет баалоодо бул жерде ар бир мугалимдин кандайдыр бир процент эмгегинин астында, баланын кызыкчылыгын арттыруусунун астында анан өзгөчө баса белгилеп кетиш керек. Мына акыркы менин көз карашымда 5-6 жылда биздин ата-энелер коомчулугу балдардын билим берүүсүнө өзгөчө инвестиция кыла башташты. Бул деген чоң жакшы кадам да, биздин келечектин ээлерине болгон жакшы кадам. Мурункудай баалуу кийим, баалуу материалдык колдоодон көрө көпчүлүк ата-энелер билимге инвестиция кылып атышат. Бул ушул ОРТнын жыйынтыгы, олимпиадалардын жыйынтыгы, балдардын кандайдыр бир ийгиликтери бул эң негизги бирден бир ата-эненин кызыгуусу жана көзөмөлү. Биздин мектеп жеке менчик мектеп болгону менен бизнестик багытты көздөбөйбүз. Эң биринчи принцип. Биз ушул шаардагы билим берүүнүн жыйынтыктары менен мыкты окуучуларды даярдагандыгыбыз үчүн рейтингге жетишебиз деген максатка кылып алганбыз да. Буну мен эмне үчүн айтып атам? Эгерде биз бизнести көздөсөк, таланттуу балдарды биз тандай албайбыз. Окууга кызыкпаган дагы балдарды финансы кызыкчылыгынын алдында окутуп жүрө беребиз да. Ошон үчүн биз бул жерге таланттуу балдарды чакырабыз. Ошол таланттуу балдарды колдогон ата-энелерди чакырабыз. Мен ата-эне менен биринчи кабыл алып аткан келишим түзгөрүүнүн алдында биз муну ачык сүйлөшүп алабыз. Эгерде мен мектепке сизге айлык 1 айлык окуунун акысын төлөдүм, эми ушул мектептен гана талап кылам жыйынтыкты, мага чалбаңыз, менин тынчымды албаңыз деген ата-энеме мен келишим түзбөйм. Биз окуган кызматыбыздын акысын да талап кылабыз, бирок ата-эненин дагы биз менен толук кандуу кызматташуусун талап кылабыз. Бул жерде мектеп, ата-эне, анан мугалим болуп ошол цепочка бирикмейинче эч качан ийгиликке жетише албайт. Эч качан ийгилик болбойт. Биз ошон үчүн ата-энеден такай көзөмөл, такай кызматташууну талап кылабыз. Дагы бир принциптердин бири, биз баланы мындай чыныгы инсан кылып тарбиялаганды өтө көздөйбүз. Балдарды биз азыр учурдагы биздин жаш азыркы учурдагы балдарды биз робот кылып албашыбыз керек. Эң биринчи кезекте аны ошол мамлекеттин кыргыз жараны, кыргыз мамлекетинин жараны башкаларга көңүл бура алат, ой пикирин биле алат, адамгерчиликти коёт, таалим тарбиясы бар деген биринчи кезекте адамды тарбиялашыбыз керек да. Анан эң негизгиси биз азыр учурда ата-энелерден негизги талаптардын бири балдардын мобилдик телефондор. Биз окуу процессин телефон жок кылабыз. Ошон үчүн ата-энелерден суранабыз, телефонду байланыш катары гана алып бериңиз. Баалуу телефондон эч кандай жардамы тийбейт, себеби эми окуу процесси телефонсуз үчүн. Себеп дегенде мектепте материалдык техникалык база жетиштүү, биз интернеттен ала турган маалыматтарды дайыма алганга мүмкүнчүлүк. Ата-энелерден 1 айлык акысынын негизинде эң негизгиси балдардын 3 маал ысык тамагы бар. Эртең мененки тамак, түшкү тамак, андан кийин чачке тамагы бар. Ошол эле багытта бул ошонун ичине биз бардык окуу планына аркылуу кошумча билим берүү стандарт окууларды киргизгенбиз. Кошумча окутуулар, балдар түшкө чейин негизги окуу планынын негизинде окуп, түштөн кийин кошумча сабактарга киришет, кошумча иримдерге киришет, даярдыктарды көрүшөт, жетишпеген сабактардан кошумча билим алышат. Ошон үчүн ушул бардык кызматтар ушул акынын ичине кирип кетет. Эч кандай кошумча каражат башка жагынан алынбайт. Анын бардык жетишкендиги билим берүүгө эмне талап кылса, бүт кызмат ошол акынын ичине кирет. Дээрлик бардык каналдарыбыз атайын электрондук панелдер менен камсыздалган. Ал жерде жогорку скоросттогу, ылдамдыктагы бизде интернет бар. Анан компьютердик каналдарыбыз дагы жетиштүү. Билесизби, азыркы учурда биз интернет менен гана балдарды чектеп окутпашыбыз керек да. Азыркы учурда атайын мамлекет тарабынан бекитилген билим берүү стандарттарына жооп берилген, атайын аккредитациядан өткөн, сонун
окуу китептерибиз бар, кошумча билим булактары бар да. Балдарды мектепте көбүн эсе биз мугалимдин, эгерде чыгармачыл мугалимди биз алгыбыз келсе, ал мугалим өзү маалыматты таап келип, өзү балдарга чыгарып, өзү балдарга китептен алган, тастыкталган, бекитилген маалыматты бергени жеткиликтүүрөөк да. Буну биз мугалимдер менен келишим түзүп атканда да талап кылабыз. Өзүңүз кошумча маалыматты балдарга алып келесиз деп. Биз көбүн эсе балдарды ушул телефонду жок окутканыбыз үчүн балдарга көбөйтүп беребиз кагаздарды, маалыматтарды колдонгула деп. Ошон үчүн дайыма эле вот интернет булактарынан ал деген дагы бул туура эмес. Балдардын өзүнүн изденүүсүнө дагы бул чоң түрткү берет. Китепканаларга барып изденгенде өздөрүнчө атайын долбоор жазыш керек бала, аларга атайын тематикалар берет. Анан эң негизгиси бул мугалимдин изденүүсүнө, чыгармачылыгына дагы чоң таасир берет. Эгерде биз интернет булагынан алсак, мугалимдер даяр гана интернеттен алып келип коюп коет. Бу жерде эч кандай мугалимдин чыгармачылыгы болбой калат. Бизде келишим түзүлүп атканда ата-энелерге айтылат, окуунун мыктылары бизде атайын жеңилдиктер берилет. Шаардык, республикалык олимпиадаларга катышып, эл аралык олимпиадаларга катышып, атайын орундарга жетишкен балдар акысыз окушат. Бул жерде жалаң бала 5 окуш керек, окуунун мыктысы болуш керек деген талап эмес. Бул деген мектептин биринчи кезекте ачык айтыш керек, мектептин рейтингине өтө, мугалимдин эмгегине өтө жакшы таасир берет. Баланын кызыгуусун, башка балдардын дагы кызыгууларын жакшы арттырат да. Мектепте 700дөн ашуун бала окуса, 100% бардыгы төлөйт деп мен айта албайм. Ага салыштырмалуу мектепте 30дай бала акысыз окушат. Анын ичинен 100дөй бала 50% ак төлөп гана окушат. Андан калган проценттер менен болот. Көп балалуу үй бүлөлөр, кээде социалдык абалга көңүл буруп калабыз. Кээде баланын ден соолугуна карата инклюзивдик жагына дагы көңүл буруп калабыз. Кээде бир үй бүлөдөн 2ден, 3дөн, 4дөн окуган үй бүлөлөр бар. Аларга дагы жеңилдиктерди берип калабыз да. Биз мектептин жобосу ушундай кылгандыктан андай жеңилдиктер болуп турат. Негизинен бүтүрүүчүлөрдү биз чет жактарга окутканга өтө кызыктарбыз. Ошол дүйнөлүк мейкиндиктен билим алса деген бүтүрүүчүлөргө багыт беребиз. Албетте биздин мамлекетте дагы жакшы окуу жерлер бар. Бул балдардын таң кала албайбыз, албетте тандоосу. Бирок негизинен бүтүрүүчүлөр азыр көп чет жактарга кызыгат. Аны иликтөө багытында биз ошол партнерлор менен кызматташып атып, ал жердеги окуу жай кандай, анын шарттары кандай, балдар барып жашаганда кандай болот, гранттык негизде бала өтөбү, 2 жыл, 3 жыл мурда биз ушуну изилдеп тактай баштайбыз. Бүтүрүүчүлөрдүн иш кагаздарын, алардын документтерин, келишимдерин биз мектептин администрациясы өзүбүз даярдап беребиз. Азыркы учурда биздин бүтүрүүчүлөр Америка Кошмо Штатында окуп аткан бүтүрүүчүбүз бар. Японияда, Кореяда, Турцияда, Чехияда, СНГ өлкөлөрүндө окуп жаткан бүтүрүүчүлөрүбүз бар.